Ассаламу алейкум кыргыз эли, Мелдия доллар каналынан атынан ысык салам. Ийгиликтүү энергиялык күнүңүздөр менен бүгүн биз туугандар балыкчы шаарындабыз. Балыкчы шаарында садик, школ, больница, мындайча айтканда балыкчынын центр жагында десек да болот. Сатууга сомдун үй чыкты, документтери баардыгы өз ордунда. 5 сотук жери менен туугандар анда эмесе биз менен бирге болуңуздар, ичин дагы толук кандуу көрсөтөбүз. Бул көчөнүн аты Райымбеков көчөсү. Мына сырт тарабы тозулган туугандар, мына евро дарбаза менен ичинде да баардык шарттары бар. Киргенде сол тарапта алмалар тигилген. Өзүңүздөр көрүп тургандай мына ушул үй туугандар коро кене. Мына туугандар сол тарабында гүлдөр, бактар тигилген. Маңдай жагында бул жерде хозпостройка, оң жакта сол жактан туалет туугандар. Ошондой эле бул арт тарабына жаңы баня салыныптыр. Кудай буйрса бүгүн эртең ишке кирет экен. Бул жерде летний атайын очоккана экен туугандар. Азыр үйдүн ичин дагы толук кандуу көрсөтөбүз. Туугандар баасын 32 000 доллар деп атат. Дагы сүйлөшүү жолдор болот. Эң сонун жерде экен. Жакын арада центральный канализацияда кошулат деген маалыматтар бар. Мына үйдүн кире бериши туугандар. Сразу эле сол тарапка өтө турган болсок суу бар экен. Бул жерде ванна, душ, туалет. Азыр айтып өткөндөй эле баардык условия бар. Бияк кухня экен, вытяжка. Кире бериште оң жакта бир жатакана жайгашкан. Ошондой эле бул жерде зал, баардык мебелдердин баардыгы калат экен туугандар. Только келип жашаш керек. Оң жагында дагы бир спальный туугандар. Кимде ким балыкчы шаарынан жер үй 5 сотук жери менен кызыл китеби менен центр жагынан үй издеп жүрсө, туугандарыңыздар менен сөзсүз түрдө досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр туугандар. Номерин каналдын жүрүшүндө калтырабыз. Эсинин саламаттыгыңыздар күнүңүздөр жагымдуу жана берекелүү өтсүн. Мына достор, азыркы сатылып аткан үйдүн жаңы деп айтсак болот. Ушул көчө менен өйдөккү көчөдөн эле сол тарапка бурулганда. Мына оң жагында азыркы иштеп аткан чоң базар жайгашкан. Туугандар эч кандай поликлиника, больница, базар тарабынан маршрутка, такси дегенден эч кандай көйгөй болбойт.